Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Сиздердин берген суроолоруңузга жооп берип коеюн дедим. Демек, биринчи суроо бул баланын начар тамактануусу эмнеден улам болот дейт. Баланын начар тамактануусу эң биринчи бул ичегилердин көпкөнүнөн болот. Ичеги эмнеге көп калды? Өт жакшы койбой калгандыгынан, уйку без согун жакшы чыгарбай калганынан баланын табити жок болот. Ошол учурда эмне кылыш керек? Бул учурда албетте эне баланы сааттын жебеси мененби же сааттын жебесине каршыбы дайыма ютубта берген курсакка массаж деген массаж жасаш керек. Мындай эң биринчи мен дайыма айтам, киндиктен бир эл жогору, киндиктен бир эл оң жакка экөөнүн кесилишкен точкасы бул өт трубкасынын 12 ичеги койгон жери болуп саналат. Мына ошол жерди сөзсүз түрдө массаж жасаш керек. Демек, баланын табитин кайра ордуна келтириш үчүн ютубта берилген курсакка массаж деген массаж жасоо керек. Ал үчүн жаш балдардын киндигине бир эл колуңузду өйдө коесуз. Кайра киндиктен оң жака бир элди коесуз. Экөөнүн кесилишкен точкасы бул өт трубкасынын 12 ичеги койгон жер болуп саналат. Демек, сиз адам дегеле жаш балдар эмес, чоңдор деле табит жок болуп калганда, мына ушул точканы сөзсүз түрдө массаж жасаш керек. Кааласаңыз сааттын жебеси менен каратып жасаңыз, кааласаңыз тетир кылып жасаңыз, кааласаңыз кармап турсаңыз да болот. Демек, ошол жерде кан айланууну жакшыртуу менен өттүн 12 ичеги куюусун жана уйку безин согунун куюусун сиз камсыз кыласыз дагы, баланын ичи көөп аткан болсо, ичи катып аткан болсо, ошол өт түшүп, ичегилерди иштетип баштап, ичи көппөй калат дагы, анан баланын табити келе баштайт. Кийинки суроо, ашказанда курттун бар же жок экен өз алтынча кантип билсек болот? Жана кандай арылсак болот деп жазган. Албетте, ашказанда эле эмес, ичеги курттар биздин Кыргызстанда курттун 22 түрү аныкталып, санэпидстанцияда тастыкталган 22 түрү курттун. Демек, ошолор адамдын ашказаны болобу, боору болобу, ички ичеги болобу, жоон ичеги болобу, дегеле адамдын ичине кирип жашаганга аракет кылат экен. Мына ошолорду кантип билсек болот? Демек, бала арыктап кетет. Бир эле бала эмес, балдар деле, чоңдор деле. Демек, адам арыктап калат, бетине кубак түшөт, аппетити жок болот, бирөө көп тердейт, бирөө түнү тишин кычыратат, бирөө ошо түнү көп тердейт экен, бирөө тамакты көп жеп калат, бирөө арыктап кетет, бирөө толуп кетет. Бул чоңдар ооруксунуп, бала чарчап, жумуш кылгысы келбейт. Бара-бара память эске тутуусу өзгөрө баштайт, чач түшө баштайт, мурдуларынан чүчкүрүп аллергия болуп баштайт. Сахарный диабет бул сөзсүз түрдө ошол адамдын ичинде курт болот. Бронхиальный астма сөзсүз түрдө бул адамдын ичинде курт болгон болот. Демек, адамдын денесине чыккан экзема болобу, псориаз болобу, жара болобу, угри болобу, витилиго болобу, сахарный диабет болобу, кулагынан ириң агып калабы, көз жакшы көрбөй баштадыбы? Демек, мунун бардыгы ичегиде курт бар экенин түшүндүрөт. Эми үй шартында кантип кутулса болот? Албетте, үй шартында сөзсүз түрдө мен дайым мынтип айтам, силер дасторкондун үстүнө ашкабактын дайнегин алып келип коюп койгула. Албетте, эң жакшысы өзүбүз курулбаган ашкабакты ачып, ошонун дайнегин коюп койгон бул ушул натуралдык болот дагы. Демек, күнүгө эрте менен ач карынгабы, кечинде ач карынгабы ашкабактын дайнегин ичип жатыш керек. Апалар, энелер, силер эрмен жана пижма деген чөптү демдеп, ошонун өзүнүн составына жараша жаш балага канчадан бериш керек, ошол сыртында жазылып турат. 1 чай каштан бересизби, 2 аш каштан бересизби? Ошондой кылып, пижма менен полын дагы абдан жакшы курт түшүрөт. Гвоздика жакшы түшүрөт. Анан сөзсүз түрдө, эгерде мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо, энелер балдарды сода суу менен клизма жасагыла, ромашка менен клизма жасагыла, перек суу менен клизма жасагыла. Биз жоон ичегини
канчалык клизма жасасак ошончолук курттарды өлтүрөбүз. Демек клизманы күнүгө кечинде түнкү саат 9-дан баштап жатардын астында бир жасаганда 3 жолу катарынан жасайсыздар. Жасадыңызбы? Ажатканага барып келет, кайра келет. Жасадыңызбы? Ажатканага барып, ушинтип 3 жолу катарынан 6 күн жасайсыз, баланын ичиндеги куртту чүрөсүз. Мындан тышкары кастор майын ичиресиз. Мен YouTube'да бергемин. Ошол кастор майын кандай кылып ичиресиз? Чоңдор канча миллилитр ичет? Негизгиси канча килограмм болсо, ошончо миллилитр бересиз. 10 килограмм болсо 10 миллилитр ичиресиз. 20 килограмм болсо 20 миллилитр ичесиз. Муну дагы түнкү саат 10-до ач карынга кечинде ичирип жатасыз, 6 күн катарынан бересиз. Кийинки суроо. Лавровый листтин касиети дейт да. Лавр жалбырагы бул дезинфицирующий, мочегонный, противоинфекционный деп аталат. Бул деген демек микробторду өлтүрүп бергич, вирустарды өлтүрүп бергич, бөйрөктөн бөлүп чыгаруу системасында микробторду өлтүрүп ошонун иштешине жардам бергич, жана ошол противоинфекционный деген ошол вируска жана башка микробторго каршы кызмат, ошондой аябай жакшы жалбырак. Мындан тышкары муну албетте тамакка, көбүнчө тамакка кошот. Тамакка ошо тамак даярдаардын астында 5 минут мурун кошулат. Муну кайнатып ичсе да болот. Сөз түрдө ошо кайнатып анын суюктугун ичет. Ооз бекитүү жолу менен ден соолукту чыңдаса болобу? Бул жерде урматтуу мекендештер, менимче орозо жөнүндө айтып кеткен болуш керек. Урматтуу мекендештер, келе жаткан Рамазан айы менен баарыбызды куттуктаймын. Кудай Таалам биздин тилегибизди берсин. Мен кыска айтып кетейин, мен дагы ушул жөнүндө сөзсүз чыгарайын деп турам. Орозо бул тазалануу. Орозодо кандай тамактаныш керек, мен дагы бир видео чыгарсам көрөсүздөр, жакын арасында чыгарышым керек. Орозодо оозду эрте менен жаап, кечинде оозду ачуу, ачкалык бул Япондун 2 профессору адам ачка калганда оорубаган жакшы клеткалар, ооруган клеткалар менен тамактанып баштайт деп Нобель сыйлыгын алышкан. Демек, орозону бул деги эле медицина келгенге чейин дин илиминде мурун эле билишип, колдонуп жүрөт экен. Эми кантип ооз бекитиш керек, кантип ооз ачыш керек, бул жөнүндө дагы бир видео чыгарам деген ниеттемин. Дары-дармексиз ден соолукту бекемдесе болобу? Кандай жолдору бар? Көкүрөк безине каршы маалымат берсеңиз болот эле. Албетте, урматтуу мекендештер, дары-дармексиз адам өзүн өзү жакшы кылат деп мен 11 жылдан бери айтып келем, бирок мени элдер ковидтен кийин 2020 жылдан кийин гана угуп башташты. Дары-дармексиз сөзсүз түрдө адам өзүн жакшы кылса болот. Эң биринчи эмне? Эң биринчи деген адам деген сөз түрдө тамакты жөндөш керек. Сен эмне жесең, ошондон турасың дейт. Демек, биз азыр лагман жесеңиз, артынан манты жесеңиз, дагы бир жака мейманга барып калыптыр, артынан плов жесеңиз, демек сиз ошонун баарын организм сиңире албайт, организм анын баарын эритип бере албайт. Сиз ошондон кыйналып каласыз, ошондон ооруп баштайсыз, өтүңүз жакшы чыкпай калат, ичегилер жакшы иштебей калат, ошондон оорунун баардыгы кетет. Кыргыз абдан жакшы айткан, ичиң таза болсун деп. Демек, биз ичибизге кирген нерсени сөз түрдө талдашыбыз керек экен, тамакты жөндөшүбүз керек экен. Экинчиси сөз түрдө суу. Мына кеч жакында бирөө айтып кетти. Союз мезгилинде 4 СССРде адамдар 120-га чыгышкан экен. Бирөөсүн Горный Карабахты эстеп калдым. Буларды бүт изилдеп көрсө, ошол 4 СССРде көрсө деген булар тоодон түшкөн мөңгүнүн суусун, таза суусун ичкен адамдар экен. Алар эч кандай диета кармабаптыр, алар эч кандай физкультура кармабаптыр. Алар болгону таза суу ичкен экен. Мына ошо таза сууну ичүү менен алар 120-га 130-га чыгышкан экен. Демек, биз ден соолукту дары-дармексиз жакшы кылыш үчүн эч кандай фанта, кола, эч кандай лецко боло, нитро боло, энергетик боло, эч кандай кошулмалуу суусундуктар бизге жардам бербейт экен. Болгону таза сууну, фильтрден өткөн таза сууну жылуу түрүндө ысытып туруп, ошону ичкен, бул биздин ден соолугубуздун дары-дармексиз айыгыбызга
дер дармексиз жашап жүрүүбүзгө чоң өбөлгө берет экен. Көкүрөк безине каршы албетте без жөнүндө бул өтө чоң тема. Демек безди урматтуу мекендештер силер жакшы ушуну кулаңарга күмүш сырга жакшы эстеп калыңыздар. Без деген сөз биздин канализация. Мына койду сойгондо баарыңар безди көрөсүңөр, томпок. Бирок андан уланып кеткен трубалар болот. Мына ушул труба биздеги керексиз мында алып караганда биздеги ылайыпты, бизде пайда болгон мусорду, бизде пайда болгон таштандыны чогултуп келип туруп венага куюп берет. Демек бездин кызматы бул канализация экен. А бездин чоңоюп калышы, ал көкүрөктө эле чоңойбойт. Без деген бизди кандай кылып кан тамыр каптаган болсо, без тамыр тоже ошондой кылып каптаган. Демек без бул канализация толуп калып, ошол жер чоңоюп кеткен экен. Бир эле көкүрөктүн бези чоңойбойт, моюндун бези чоңоет, ашказандын тегерегинде бездер чоңоет, чаттагы бездер чоңоюп кетет. Демек бездин чоңоюп кетиши бул ошол канализация жолу тосулуп калып, ары кете турган жагына кетпей калып туруп, без чоңоюп кетиптир. Аны официалдуу медицинада албетте алып салабыз дейт. Бирок биз дары-дармексиз дарылаган врачтар биз анын жолун ачканга лимфа массаж жасайбыз. Бул эң сонун. Шишова Ольга Ивановна, менин профессорум, ушул боюнча профессорлук жактаган лимфа массаж жасайсыз, көкүрөк безден кутуласыз. Кийинки суроо, лимон суусу сары оору менен ооруган сайкан балдар болобу? Албетте, бир эле лимон суусу эмес, урматтуу мекендешим. Интернет деген азыр кандай баарыбызга жеткиликтүү. Лимон суусу болобу, имбир суусу болобу, перекс суу болобу, сода суу болобу, гвоздика суу болобу, шальфей болобу, зверобой болобу, дегеле чөптөрдүн бардыгы булар ошонун ичинен щолочь чөптөр, булар деген боорду тазалаганга, кан тамырды тазалаганга чоң жардам берген үчүн муну коркпостон иче берсеңиздер болот. Гайморитти кантип тараласак болот? Киста жөнүндө айта кетсеңиз. Гайморит деген сөз бул биз альтернативдүү, интегративдүү медицина менен иштеген, табигый жолдор менен дарылаган врачтар биз гайморитти бул сигмовидный кишка жана прямая кишка, жоон ичеги бүтүп атканда сигма деген кишка бар, ичеги бар, жана түз ичеги бар. Мына ошол экөөнүн шамалдашынан, ошол экөөнүн сезгенишинен адамда гайморит пайда болот. Демек биз гайморитти жакшы кылыш үчүн биз сигмовидный кишка менен прямой кишкага көбүрөөк курсакка массаж жасайбыз, жана ошол туштарга көбүрөөк сүлүк коебуз, жана мурундун өзүнүн точкаларына сүлүк коебуз. Албетте сиз мындан кутуласыз. Бирок мен дагы айтып кетейин, урматтуу мекендештер, бир эле нерсени жасай коюу менен эле адам бардык оорудан кутула албайт. Ошон үчүн биз комплекстүү дарылоо менен алектенебиз. Киста бул мындай алып караганда бизге чогулуп калган, сыртында мындай капсуласы бар, ичинде мусор суусу бар, бир образование да, мындай бир пайда болгон нерсе. Демек киста бул биздин канализациябыздын жакшы иштебегендигинен, кан тамырыбыздын ичинде кандын зашлакованный болуп калгандыгынан келип чыккан бир өсүндүүгө окшогон образование экен. Муну менен албетте күрөшсө болот. Бул үчүн биздин комплекстүү леченияны YouTube'дан караңыз, убактыңыз бар болсо келиңиз, дарыланыңыз. Грипп өтүшүп кеткенби, кулагым укпай калды дейт. Албетте, грипп деген оору бул гриппти вирус чакырат. Ал вирус, мен силерге дайым айтып коем, дагы айтып коеюн. Бизде вирус бар, курттар жашайт, простейшилер жашайт, гриппкилер жашайт, жана микробтар жашайт. Ушул үчөөнүн ичинен вирус гриппти чакырат экен. Сиз вирус болгондо ал бизге кирет. Бирок биздин ооз көңдөбүз, мурун көңдөбүз, танзиллаларыбыз, аденоидтерибиз ошол кирген вирус менен күрөшүп баштайт. Бирок алар ушунчалык көп вирус кирген үчүн алар күрөшүп, алар кызарып чоңоюп кетет, шишип кетет. Бул деген сөз ошол жердеги канализация, ошол жердеги бездер чоңоюп кетти деген сөз. Без канчалык чоңоюп кетсе, жанында кан тамырды кысып коет дагы, кулакта шум болот, жана кулак жакшы укпай калат. Бул үчүн биздин менин профессорум Шишова Ольга Ивановна, болбосо менин лимфа массаж деген, моюнга лимфа массаж деген массажды ачыңыз, жасаңыз, мындан сиз албетте кутуласыз деген ниеттебиз. Ич катуудан кантип арылсам болот? Өтүм жок, гастрит бар,
врачка барсаң толтуруп дары жазып бер деп. Албетте, урматтуу мекендештер, мен дайым айтып келем, медицина экиге бөлүнүп калган. Бирөөсү официалдуу медицина, бирөөсү биз альтернативдүү медицинабыз. Официалдуу медицинада мен да окуганмын, бирок 11 жыл мурун мен альтернативдүү медицинага өтүп кеттим. Сөзсүз түрдө официалдуу медицина биз дары менен дармек менен дарылаганга бизди окуткан, бирок мен альтернативдүү медицина адамдын ден соолугун көбүрөөк жакшы кылганын сезгенден кийин ушул альтернативдүү медицинага өтүп кетипмин. Демек, сиздин ичиңиз катып аткан болсо, сөзсүз түрдө YouTube'да ачыңыз дагы курсакка массаж, болбосо висцеральный массаж Огулов Александр Тимофеевич деп издеңиздер. Анын дагы сабагын караңыздар, менин да сабагымды караңыздар. Бул жерде өт чыккан үчүн адамдын ичи катпайт. Өттүн эң жакшы 3 кызматы барды айтып келем. Биринчиси тамак эритип берет, белок, углевод жерлерди. Экинчиси ичегинин булчуңдарын кыймылда турган касиет, ичегинин булчуңдарын иштетип бере турган касиетке. Үчүнчүсү бизде жашап аткан майда паразиттерди өлтүргөнгө, ошону өлтүргөнгө экен. Демек, сиз ичиңиз катып аткан болсо, өтүңүздү түртөсүз, курсакка массажды жасайсыз. Мен кыргыздарга айтып коем, өтүң чыгат, заңың чыгат деп коем. Өтүңүздү түртүңүз, заңыңыз чыгат. Өтүңүздү түртпедиңизби, заңыңыз 10 жыл болсо да чыкпай жүрө бересиз. Албетте, сиз буга чейин өтүңүздү алдырып коюпсуз. Эмне үчүн? Сиздин өтүңүз куйбаган үчүн, куйбай жүрүп, сиздин ичегиңиз катып калган. Өтүңүз куйбай жүрүп, акыры өттүн ичинде суюктук турө берип, эскирип алып, кумга айланып, алып барып ташка айланып калгандан кийин ана сиз өт башкачасын кырттырып койдуңуз, бирок боордон ичеге келе турган түз трубка калган. Эч качан адам өтү жок жашабайт. Ушуну эң сонун кулаңыздарга угуп алыңыздар. Өтүм жок, менде өт жок деп ойлобоңуздар. Өт башкачасы жок сизде. Өт суюктугу күнүгө эрте менен түштө кечинде тамактанасында ал агып турат. Өт чыкпаса, адам каза болуп калат. Өт жарылып, өт трубкасы жок болсо, адам каза болуп калат. Албетте, гастрит бул эми ашказандын сезгениши. Муну дагы сиз висцерал массаж, курсакка массаж жасоо менен гастриттен айыгасыз деген ниеттемин. Миома, демек, киста болобу, миома болобу, полип болобу, таш болобу, бул биздин канализациянын ички органдарга өзүнүн керексиз нерсесин чыгарып койгон деп түшүнүңүздөр. Миома бул өзүнчө бир өсүндү да, мындай өзүнчө бир эт. Аны текшергенде, ал бизге кереги жок, клеткалардан кереги жок, клетканын ичинде кереги жок заттардан турган бир өсүндү. Киста болсо, ошол эле сыртында капсуласы бар, ичинде суюктук. Миома ичинде эт өсүп алган. Мындай, бул катуу, бул килкилдек. Полип, ал дагы бир өсүндү. Ички органдарыбыздын, ички эндометрийдин, эндотелий, ошо ички слизистый былжыр челдин ички көңдөйүнүн өсүп, мындай этке окшоп салаңдап турганын бул полип дейт. Демек, бул дагы биздин канализация акпаганынан, биздин канализация күнүгө өзүнүн жолу менен кетип туруш керек. Мен ошон үчүн күнүгө айтам, урматтуу мекендештер, безге массаж жасай бериңиздер. Бул деген сөз канализацияңызды түртө бериңиз деп атам. Демек, сиз мүмкүн сиздин ичиңиз катыйт, мүмкүн сиздин ичиңиз көбөт, сиз ичегиңизди жакшы иштетпей жүрүп, ичегилердин баары барып туруп, матканы кысып калган, маткадагы канализация жакшы өйдөгө чыгарып кете албастан катып туруп калган матканын ичиндеги без тамырлар өзүнүн керексиз мусорларын чогултуп сизге миома деген диагнозго алып келди. Демек, азыр деле кеч эмес экен. Лимфа массажы жасай бересиз, висцераль массаж жасай бересиз, тамакты жөндөйсүз. Мына ошондо кайра ордуна келет экен. Практика таянып мен муну айта алам. Бардыгы орунду Кудай берет, шыпаны Кудай берет. Биз анын себепчиси болобуз. Демек, биз себепти жасаганга комплекстүү аракет кылат экенбиз. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге комплекстүү дарылангыла деп айтып кетмек элем. Комплекстүү дарылануу деген сөз тамакты жөндөш керек, сууну туура ичиш керек, курсакка массаж жасаш керек, безге массаж жасаш керек, тамакты ичерин алдында өттү түртүш керек, тамак ичкенден кийин колду көтөрүш керек, диафрагмальный дыхание жасаш керек.
чөптөрдү ичиш керек. Анан эң негизгиси ниетиңизди түз коюп, мен жакшы болом деген гана ниетти коюңуз. Сиз оорунун кайсы стадиясында турсаңыз дагы, мен жакшы болом деп туруп, позитивде жашаңыз. Мына ошондо баары ордуна келип, ден соолугуңуз чың болот. Мен сиздерге ден соолук каалайм.